Коомдук биринчи каналынын эфиринде кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телегүзөт программасы назарыңыздарда. Студияда Элиза Сонунбек кызы, саламатсыздарбы? Биздин бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан өткөрүлгөн иш-чаралар боюнча патрулдук милиция кызматынын техникалык көзөмөлдөө кызматкерлери маяк рейдин өткөрүү, ошондой эле батирлердин жашоочуларына тынчтык бербеген пакистандыктар жана жол эрежесин одоно бузган жарандар жөнүндө көрө аласыздар. 16 сентябрь күнү Кыргызстандын ички иштер министри Улан Ниязбеков Россиянын Кыргызстандагы элчилигинин кеңешчиси, кичи элчиси Вадим Гусеев, Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин баңгизаттарды жүгүртүүнү көзөмөлдөө боюнча башкы башкармалыгынын начальнигинин орун басары Борис Яковченко, Россиянын тышкы иштер министрлигинин жаңы чакырыктар жана коркунучтар маселелери боюнча департаментинин баңгизаттарды көзөмөлдөө чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташтык маселелери боюнча бөлүмүнүн башчысы Мария Вислагузова, Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын Кыргыз Республикасындагы программалык кеңсесинин башчысы Андрей Селезнев менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Улан Ниязбеков Ысык көл 2021 учкучсуз учуучу аппараттарды колдонуу боюнча Кыргыз-Орус биргелешкен машыгуулары ийгиликтүү өткөнүн жана өз ара кызматташуу жогорку деңгээлде болгонун белгиледи. Ошондой эле Ички иштер министрлигинин башчысы учкучсуз учуучу аппараттарды Кыргызстандын укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүндө колдонуу келечегин, ошондой эле Кыргызстанда учкучсуз учуучу аппараттарды колдонууда адистерди даярдоо борборун түзүү керектигин айтты. Мындан сырткары ал региондук деңгээлге чейин ишмердүүлүктү кеңейтүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин баса белгиледи. Патрулдук милиция кызматынын техникалык көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери маяк рейдин өткөрүштү. Бул рейдтин өткөрүлүү максаты тез жардамга жол бербеген айдоочуларды аныктоого багытталган. Айрым учурларда айдоочулар тез жардам унаасына жол бербей койгондор да жок эмес. Мындай көрүнүштөр тез жардам көрсөтүүнүн сапатына, калкка медициналык жардамдын өз убагында көрсөтүлүшүнө зыянын тийгизет. Мына ушундай көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн айдоочулар менен мындай аракеттерди болтурбоо үчүн профилактикалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Бул боюнча айдоочулар байкабаса да байкаса дагы правила боюнча булар өздөрү маякты көргөндө өткөргөнгө жол бериш керек да. Ооруканаларга өз убагында биздин ооруларды жеткизгенгечи ошол пандемияда дагы көпчүлүк эмеде таасири берди окшойт деп ойлойм да. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүн жыл сайын өзгөчө маанай менен тосуп, айдоочуларга дагы жагымдуу маанай тартуулашат. Быйылкы жылы дагы башкы башкармалыктын кызматкерлери демилге көтөрүп, Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында ар бир айдоочуга кыргыз тилинде куттуктоо жана жол коопсуздугун сактоо тууралуу ураандар жазылган атайын баракчаларды таратышты. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын кызматкерлери айдоочуларды күтүүсүздөн токтотуп, жол эрежесин сактоону эскертип жатышты. Айрым унаа башкаруучулар күтүүсүздөн куттуктоо баракчаларын алганына кубанып, жакшы маанай менен жолун улантып жатышты. Ал эми бул күмүш түстөгү автоунаа Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринен катар сызыкты кесип өткөндүгү жана каршы тилкеге чыгып айдагандыгы үчүн токтотулган. Мен машина менен иштейм өзүмчү. Үйдө өзүңбү. Мен машина менен алдым мына камерге токтотуп эле баягы документтерди муну салып, мунусун ала кирейин деп. Мына берге коюп коюнчу, места жок экен доорго кирсем. Отом 2 мүнөттүк нерсени кирейин десем, ошо болбой атпайсың. Доорго эле машинаны койгом да, жаңы эле коюп, ошонун ичинде болуп атпай, барлык ичинде документтерим бар. Кайра айтсам мен түшүнбөй атпайм. Мен эмне кылсаң жазып бер, отпой, мен бирок алып берейин, сага көрсөт. Эми жок деп. Патрулдук милиция кызматкерлери текшерүү учурунда айдоочулук күбөлүгү жанында жоктугу тастыкталган. Айдоочуга тийиштүү протокол түзүлүп, унаа айып короосуна киргизилди.
Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринде жайгашкан көп кабаттуу турак жайларынын жашоочулары түнкү саат 12:00 чамаларында 102 кызматына телефон аркылуу батирде жашаган пакистандык жарандар тынчтык бербей жаткандыгы боюнча кайрылышкан. Патрулдук милиция кызматкерлери барган учурда бир батирде топтошкон пакистандык студенттер туулган күн тосуп жаткандыгын айтышкан. День брата отмечаем до вечера. До вечера. День брата отмечайте в кафе, клуб отмечайте. Но не дома, люди спят. Вы здесь не одни живете. Бирок жашоочулардын айтуусу боюнча 2 күндөн бери тынчтык бербей жаткандыгы айтылган. Патрулдук милиция кызматкерлери алардын жарандык күбөлүктөрүн текшерип жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Ош шаарында 21 сентябрь күнү бир тууган энесин бычакта өлтүргөн шектүү 2 айга камакка алынды. Бул туурасында 23 сентябрда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда кечээ Ош шаардык соту кылмышка шектелген жарандын баш коргоо чарасын карап 2 айга камакка алды. Буга чейин Ош шаардык ички иштер башкармалыгы 21 сентябрь күнү эртең менен саат 07:00 чамасында Ош шаарынын Манас Ата муниципалдык аймактык башкармалыгында адам өлтүрүү фактысы талганын билдирген. Бир туугандар ортосунда чыр чыгып, бир тууган агасы өз энесин бычактап койгону айтылган. Кийинчерээк маалым болгондой, Ош шаарынын Салиев көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде бир үйдө чогуу жашаган бир туугандардын ортосунда өз ара чыр чатак чыккан. Анын кесепетинен 1990-жылы туулган жаран өзүнүн 1993 жылы туулган бир тууган энесинин санына бычак сайган. Жабырлануучу көп кан жоготкондугуна байланыштуу ошол жерде каза болгон. Ноокат районунун Алашан айылында үй өрттөндү. Бул тууралуу 22 сентябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда Кырсык айылдын Ынтымак көчөсүндө болгон. Анын кесепетинен үйдүн 72 чарчы метр 2 бөлмөсү жана тиричилик буюмдары күйүп кеткен. Ноокат районунун Арбын айылындагы үйдүн 108 чарчы метр чатыры жана 430 түк чөп. Тажик Кыштак айылында мончо күйүп кеткен. Учурда өрттүн себептери такталууда. Ош шаарында 2 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгуул кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 21 сентябрь күнү саат 21:10 чамасында 1990 жылы туулган жаран Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасын Навои көчөсү аркылуу чыгыштан батышты көздөй башкарып бара жатып, Курманжан Датка көчөсү менен кесилишкен жерде Honda Step вагон үлгүсүндөгү унаа менен кагышкан. Анын кесепетинен Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын жүргүнчүлөрү 2013, 2016, 2017 жана 2020 жылы туулган жаш өспүрүм балдар. Ош облустук балдар ооруканасына кайрылып, дарыгерлердин кароосунан кийин үйүнө жиберилген. Ал эми 1996 жылы туулган жаран Ош облустук ооруканасына жеткирилген. Honda Step вагон үлгүсүндөгү унаанын жүргүнчүлөрү жана айдоочусу эч кандай жаракат алышкан эмес. Аталган кырсык боюнча тиешелүү материалдар топтолуп, Ош шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. 2021 жылдын 16 сентябрында Бишкек шаарынын Октябрь районунун ички иштер бөлүмүнө 2 жарандын наркотикалык затты сактап жүргөндүгү боюнча маалымат келип түшкөн. Бул факт Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жазык кодексинин 267 беренеси баңгизаттык психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Аталган маалымат боюнча кылмышка шектүү катары 2002 жылы туулган жана 2003 жылы туулган жарандар кармалып тергөө кызматына жеткирилген жана Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 98 беренесине ылайык Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында шектүү адамдардын катышуусундагы атайын иликтөө иш чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери мефедрон заттары коюлган жерлерди аныкташып, бардык зарыл болгон экспертизаларды дайындашты. Ал эми бул кылмышка тиешеси бар башка адамдардын кайда экенин жана кармалышын аныктоого багытталган кошумча тергөө аракеттери жана издөө иш чаралары улантылууда. Өлкө аймагындагы акыркы болуп жаткан кылмыш кырсык окуяларын көрө алдыңыздар. Эгер сиз дагы мыйзамсыз фактыларга күбө болсоңуз, биздин экрандагы телефон номерлерге байланышыңыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.